Кириш сөз. Брокколи базарларда, дүкөндөрдө сатыкка жакынкы араларда гана чыккандыктан жана көпчүлүгүбүздүн ал жөнүндө маалыматыбыз жокко эсеп болгондуктан бул таң калыштуу жер жемиш бүгүнкү темабыз болот. Брокколи капустасы өтө пайдалуу, аз калориялуу болгондуктан ал жөнүндө бир нече ооз сөз кылбай коюу мүмкүн эмес. Эмесе, кеттик аны менен жакындан таанышалы. Тарыхы. Брокколинин мекени катары Кичи Азия жана Жер ортолук деңиздин чыгыш тарабы эсептелет. Гректер менен римдиктер жер жемишти 2000 жыл мурун эле жешчү, бирок батыш өлкөлөрүндө 16-кылымда гана популярдуулукка ээ болгон. 20-кылымдын 20-жылдары батыш жана Америка жер жемиш менен жакшылап тааныш болуп калышкан. Азыркы күндө брокколи Англия, Испания, Италияда кеңири колдонулуп өстүрүлөт. Ал эми биз жакта бүгүн дагы өтө сейрек өстүрүлүп келген учуру. Кызыктуу фактылар. Ошентсе дагы бүгүнкү күндө билген адамдар түстүү капустага караганда брокколини көбүрөөк баалашат. Анын бирден бир себебин брокколи даамдуураак деп түшүндүрүшөт. Жер жемиштин курамындагы белокту эт азыктарынын жана тооктун жумурткасынын курамындагы белокко салыштырса болот. Курамы. Капустанын бардык түрлөрүнүн ичинен брокколи курамындагы көп белок, кальций, А провитамини жана С витамини, калий жана аз өлчөмдөгү натрий менен айырмаланып келет. Анын курамы клетчаткага бай болгондуктан брокколи ичеги карынды табигый жол менен эле тазалап, тамак сиңирүүнү жөнгө салып, ич катуудан арылтат. Ошондой эле боордун иштешине дагы жакшы жардамчы. Пайдалуу жактары. Аз калориялуулугу жана майдын жокко эсе болгону, курамындагы магний жана калийдин кездешкендиги жүрөк оорулуу адамдар үчүн эң сонун даба болуп келет. Ошондой эле брокколи денедеги шишиктерден арылтат. Анын курамында аз гана сахар болгонуна карабастан, адамды токумдуу кармайт. Ошондуктан ашыкча салмактуулук жана диабет менен жабыркагандарга сонун тамак. Курамындагы бай азыктардын жардамы менен брокколи тери, тырмак жана чачтарды жакшы өстүрүп сактай алат. Витаминдердин концентрациясы эрте картаюунун алдын алат. Суук тийүүдөн күчөп кетип пайда болуп келе жаткан бардык онкологиялык ооруларга каршы турат. Курамындагы селен, кальций, ретинол, С жана Е витаминдердин арты менен кош бойлуулукту пландоодо же кош бойлуулуктун биринчи семестринде аял заты үчүн табылгыс азык. Колдонуу. Брокколини дагы түстүү капуста сыяктуу ыкмалар менен даярдашат. Колдон келишинче көпкө бышырбоого аракет кылган жакшы. Анткени курамындагы пайдалуу азыктардын бардыгы сакталып калышы керек. Анын жумшак өзөгүн чийки бойдон жесе болот. Ал эми жалбырактарын бир сыйра бууга кактап алып, салат жасай бериңиз. Алар жыттуу жана даамдуу келет. Жыйынтык. Саламаттыкты сактоо үчүн тамак аштарды түрлөп жешибиз керек экени маалым. Ошондуктан келиңиздер, жаңы ачылыштарга даяр болуп, жаңы жер жемиш менен таанышалы. Эгерде сиз буга чейин брокколини жеп көрө элек болсоңуз, тобокелчиликке салып туруп, сөзсүз андан бир нерсе жасап көрүңүз. Жаңы ачылыштар сизге ден соолук жана күч кубат берсе экен. Кененирээк маалыматтар үчүн биздин Facebook, Instagram жана Twitter соц барактарыбызга жазылыңыздар жана salamat.club клубуна кириңиздер.